көңүл бургула, шашылыш билдирүү. Айгиз Баймухаммедовдун «Жомоксуз өткөн балалык» китеби боюнча тест. Жообу менен. Ильяс канча бир тууган? 3, 4, 2. Туура жооп 3. «Жомоксуз өткөн балалык» повести кайсы жылдары жазылган? А. 2001-2002, Б. 2015-2016, В. 2019-2020. Туура жооп 2015-2016. Фаяз Ильяздын туулган күнүнө эмне белек кылды? Жомок китеп, келемиш, кичинекей күчүк. Келемиш белек кылды. Балдар үйүндө жашаган Рустамды күзөтчү кайдан таап алган? Ата-энеси каза болгондо багып алган, таштанды таштаган контейнерден, үйүнүн алдына бирөөлөр таштап кеткен. Таштанды таштаган контейнерден. Кайсы эжеи Ильязга канча сом берип, акыркы коңгуроого «Мен атайын сен үчүн келемин» деди? Насиха эжеси 100 рубль, Нургалы кызы Мавлида эжекеси 200 рубль, күзөтчү киши 50 рубль. Туура жооп Насиха эжеси 100 рубль берип, «Мен сен акыркы коңгурооңо атай сен үчүн келемин» деди. Азаматсыңар, азыр силер менен кийинки кезекте кездешкенче.